Assalamu alaikum mергендер, жамаат YouTube каналын көрсөлөр, амансыздарбы? Денсаулыгыңыздар жакшыбы? Мынакей биздин Кочкараталык мергенчи ушундай бизнес баштаптыр. Төө сүттөрүн сатып. Мынакей көрүңүздөр, мен биринчи жолу көрсөм төөлөрдө. Мына төөлөр. Болду. Байтан бери бакырып атат болчу. Бул жерде так 1 2 3 4 5 6 7. Анан кичине эме улактар да бар экен. Улак дейби? Ботолор бар экен. Мына дагы ботос экен. Анан ичинде дагы бир бото бар экен. Саз 4 бото бар. Бул дагы ботобу? Бул дагы бото экен. 5 ботосу бар экен. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Yaxshi. O'zing Qudrat aka yaxshi shukr. Merganchilik бүтті. Biznesga kirishdingiz. Kirishdik. Endi mына төөлөр боюнча bir катар айтып кетсеңиз. Бул жерде бул төөлөр бакканыңыз эмне себептен багып атасыз? Төөлөрдү баккан себеби сүтү дарыликке. Şu өзүбүздө эл бирөөнү алып келип бакты керек. Кийин өзүбүздө bir yerde özü içken alıp geldi gerek birinci. Sütün ha? Sütün. Anan keyin spros köpüyüp ketip suraganlar bolup da alıp geldik. Жақсы. Bulardın kандай etin soyup деле мындай сатасыздарбы же азырынча бир гана сүттөрү? Азырынча сүттү. Буюрса, буюрса фермалар чоңойтуп көбөйтсөк Кудай кааласа. Эксан кылып ушундай кылыш ниеттерим жок эмес. Төлү кандай адалбы эмеси эти? Ооба. Төлү алалды. Süttün darlığı. Nelerge darı? Süttün darılığı bu immunitetni tez götürүүчү nerse болот экен. Анан кандай десем, азыркы гепатит деген нерселер азыр күч алып кеткен, боор оорулар. Боор тазалайт. Организм полный очистить кылат да, тазалайт. Тазалайт. Значит, кайда жагы бар экен да? Бронхит, ушундай нерселерге жакшы. Орго жакшы, анан 50ден ашкан адамдарга иммунитет төмөндө баштаган адамдар көбүйүп атат азыр. Иммунитетти көтөрөт. Жаш балдарга ичинде курту бар, слабый балдарга кичине таза асал кошуп берсе сүтүнө. Дарылайт. Анан боюнда бар адам аялдаргачы, аларга кандай болуп калат? Бул ал жөнүнө сөз экен. Биз аны иликтеп сүйлөшүп, ушундай кылдык. Ал эч нерсе болбойт экен. Эми деп уктум да, боюнда бар адамдар ичсе болбойт. Жок, ал боло берет экен. Боло берет экен да. Эч кандай аны эле төрөйт, андай мындай деген нерсе жок экен. Биз өзүбүз келиндерибиз да мичтап боюнда бар. Барыбыз. Семени ичип, ушундай кылып көбөйтүш аракетиндебиз. Кудай кааласа. Азыркы күндө 3 төбөз тууган. Жагы туугандар. Так, бул төөңүз. Бул сиз өзүңүз бул жерде качырып өзүңүз көбөйтөсүз, туурабы? Өзүбүздө тууду шу төө акыркысы. 5-6 күн болду тууганы. 2 майда тууду ушундай. Şu birinci alып келген төөбүз шу. Биринчи алып келген. Бизнес баштаган төөңүз шу болуп атат да. Буларды кандай коноктор келсе, бир миндирип, кичине сейилдетесиздерби же бир гана сүттү? Жок, сүт боюнча. Эми андай ошо бир жерге жер кылсак, кийин туризмге келип, туристтер келип токтоп атат, кийин эки өңгөчтөсүн алсак, ошолордон анан кийин имип кичине сейилдетип. Сейилдеби? Ооба, бизге келген туристтер кичине имдирип. Мынау баласы экен. Биринчи жолу көрсөм, чынында мына караңыздар. Түсү розовый, мындай айтканда. Ой. Мына шылтоо менен келип көрбөсөк, кирпиктери бар экен, кашы бар экен, а? Кадимгидей да? Эркелеп коет. Өтө эркелейт. Эркелеп атат, а? Айда семирмесин. Жакшы экен. Мына ал жакта бизге таандык өрдөктөр бар экен дагычы. Мергендерге таандык өрдөктөр кадимкидей басып чөжөлөрүн эрситип жүрөт. Көрдүңүздөр? Кадимки жапайы өрдөктөр. Hadi gelin sonra. Mına kızganım.
Өзү туудубу ушуну? Ооба. Өзү туу, өзү басып, өзү ачтыбы? Азыр экөө жатат дагы. Жапайы. Жапай. Буларды кандай өзүңүз кызыгып эле багып атасызбы же мындагы Кызыгып, бизнескеби? жок, кызыгып 2-3 аны алып келдим эле өзүм. Мында жакшы көрөм мында сууларда жүргөнүн. Анан кийин роса көбөйүп кетти ылдый күйдө. Жок болуп кетти. Анан бияка алып чыгып койдум. Мен кайра көбөйтөбүз Кудай кааласа. Мен атайын канаттарын эм кырпайм буларды. Кеткени кетип калат, жүргөн жүрө берет. Учуп ба? Учуп. Азыр бул учабы ушул? Учат. Жакшы экен. Нар жакта дагы көгүчкөндөрүбүз бар. Басып көгүчкөндөрдү көрөлү. Булар о саз жерлерге барып өзү. Баласы жок маалы оттошуп кайра келе берет. Жакшы экен. Карабайт экенсиз да, Карабайт. Теппейби булар азыр? Өтсөм? Жок, Мына жерде көгүчкөндөр. Мыналар породный. Не деп коет эле? булар карликовый толуктар. Карликовый. Бирде Кочкор Атада зоопарк тарткан да. Үйдөгү зоопарк тарткан. Мындай эмелер жүрүп окшойт, толуктар. Мына жерде да көгүчкөндөр бар. Бул көгүчкөндөр сатылабы же бул деле сулуулукабы бул жер? Көгүчкөндөр мен өзүм кызыккан көгүчкөндөр. Балапандар эми чыгып атат. Сатпайсыз экен да, анда? Сатылабы же? Жок, сатканы bizde. Bizde satkıcı ham койбойт. Менде врачкалар бар, 2ден 1ден алып чыгып кетет. Алып чыгып калат, а? Бирөө сатып алам десе, сата бересиз. Ошо 2 балапан. Балапандар экен. Өтө балапан экен. Өтө кооз көгүчкөндөр экен. Өздөрү көбөйүп, а? Булар каяктан аз чыгып, биринчи мына жерде көрдүм, үстүндө жүрүшөт. Булар каяктан учуп чыгып атат? Мына. Мына жерден чыгып, кайра өзү кире берет. Кире берет. Кийин жаап коесуздар эмесин. Эчким калбайт. Кечки. Мынакей баягы жаш ботолор. Бул баягы ботодон чоңураак экен. Жаңы туулгандан. Мына бир эки отурат, 2 бото. Караңыздар сулуулугун. Сөз жок. Кирпиктерин карагыла, кирпиктерин. Жамат бул жерде рекламасын тартып коюн, жарнамасын. Төөнүн сүтү бар дейт. Төөнүн сүтүнүн пайдасы цирроз, гепатит С, В, кант диабет, аллергия, ашказан, ичек дейт. Бөйрөк, жүрөк, кан тамыр, бронхит, астма, туберкулез. Мына жерде номерлери жазылып турат. Номерлерин дагы бир кайталап айтып кетейин. 0755 05 09 87 0770 13 69 96 0702 43 64 24. Так, дарегин айтсам, Нокен району, Момбеков айылы. Анан кимде ким сүт алам дегендер болсо, ушул номерлерге байланышып акчасын которосуздар. Булар ошол сиздердин дарегиңиздерге такси аркылуу жөнөтүп жиберет. Кааласаңыздар келип, ушул жерде эле свежий садырып ичсеңиздер болот экен. Ошол мергендер скидка бар мергендерге жок? Бар да, о. Көз ахват билетти алып келесиздер. Мергендер үчүн арзандатуулар болот экен. Ошол менен бүгүнкү видеону аяктайбыз. Тынч болуңуздар, бар болуңуздар. Төөнүн сүтүн ичип, ден соолугуңуздарга шифа табыңыздар. Салам алейкум барыңыздар.